Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунун Сокулга жакын жайгашкан жериндеги үйлөр негизинен мыйзамсыз салынган. Анткени убагында бул тилкелер үлүшкө берилген. Ал жака жер ээлеринин айрымдары тамсалып алса, башкалары 5-6 сотуктан бөлүп сатышкан. Анын үстүнө ал тилкелерди айыл чарба багытында колдонууга мүмкүнчүлүк да шартта жок болчу. Калктуу конушка жакын жайгашкан жерлерде көпчүлүгү чындыгында айыл чарба багытында иштеткенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеби жанагы калктуу конушта жакын жайгашкандан кийин ал жерде жанагы суу маселеси дагы татаал болду. Себеби суу маселеси татаал болуп калды. Анан эми жанагы мал чарба менен алектенген айылдагылардын негизинен ошол жайыт катары колдонулуп, көпчүлүк үлүш ээлери өз жерлерин өз багытында иштете албай калды. Мына ушул Ак Ордодо эле 1350 гектар жерге 8500 үй салынган. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам кабыл алынса, мунун бар эми трансформацияланат. Дагыраак айтканда, жердин категориясы өзгөрүлөт. Турак жай салынып калган жерлер азыр айыл чарба багытында болсо, мыйзам кабыл алынгандан кийин калктуу конуш категориясына которулат. Турак жайын мыйзамдаштыра албаса, турак жайын мыйзамдаштырып, ошол жерге өздөрүнүн жанагы каттоо иштери жүрбөсө, социалдык маселелердин бардыгына буларда мүчүлүштүк болуп келген. Жол маселеси, ошол жердеги электр энергия, таза суу, канализация маселелеринин бардыгы ушул трансформация маселеси чечилбегенине байланыштуу көп жылдан бери ошол элдин көйгөйү болуп келген. Бүгүн Кудай буйруса мына жакын күндө ошол мыйзам долбоору кабыл алынса, ушул маселелердин бардыгы четинен чечиле башталат деп ойлойбуз. Президенттин жерлерди трансформациялоо боюнча тапшырмасын аткаруу үчүн өкмөт атайын жумушчу топ түзгөн. Алар жерлерди кыдырып, трансформацияга муктаж болгон тилкелерди аныктап чыгышкан. Ага ылайык 3,5 гектар жерге салынган 10400 турак үй мыйзамдаштырылат. Негизинен чүйдөгү Сокулук, Аламүдүн районундагы жана Ош облусундагы Кара Суу району, жана Ош шаарындагы Жапалак айыл өкмөтүндөгү жерлер трансформацияланат. Бирок белгиленген нормадан аша чапкандардын жер тилкеси мыйзамдаштырылбайт. Скотомогильниктер, же болбосо жогорку чыңалуудагы электр чубалгаларынын астында салынып калган үйлөр, же болбосо көрүстөнгө абдан жакын жайгашып калган үйлөр. Эми бул норма бар, нормадан ашык чыга албайбыз. Элдер дагы туура түшүнүш керек, ушул нормадан ашык чыга албайбыз да. Ал эми андан сырткары ошол мисалы бир сот иштери жүрбөсө, чектөөлөр атайын сот тарабынан болбосо, аларды ошо мыйзамдаштырууга буюрса бул мыйзам долбоору мүмкүнчүлүк берет. Белгилей кетсек, мына ушул мыйзам долбоору кабыл алынса, 2019 жылдан кийин айыл чарба багытындагы жерге салынып калган үйлөр мыйзамдаштырылып, аймак калктуу конуш категориясына которулат. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, жаңылыктар.